Токтогул району өзгөрүш айылы. Эми бул өзгөрүш айылы деп мурдагы аты болчу. Бүгүнкү күндө Элмирбек Иманалиев айылдык аймагы болуп өзгөртүлгөн. Анан мен басып бараткан жер бул жер достор. Элмирбек Иманалиев агабыздын ушул айылы болчу, Чоңко деп аталат. Анан бул жер Чоңко деп ошол куудулдардын чордону деп илгертен бери айтылып келет. Бир сөзгө жыгылбаган бир инсандар ушул кичи ушул Чоңко айылынан көп чыккан деп айтылып келет да. Анан Элмирбек Иманалиев агабыз жөнүндө айта берсек сөз түгөнгү сөзү. Анан бир жагынан мага өзү кайнага болот. Анан бул кичи мекенинен ушу айылынан чыгып отуруп, борголорго барып, эмне деген инсанга айланды. Ошол Кыргыз Республикасына, биздин Кыргызстаныбызга, маданият тармагына өтө эбегейсиз бир салым кошту десек дагы болот достор. Анткени бул Элмирбек агабыз дастанчы, манасчы, бир төкмө акын болчу да. Анан ал инсан жөнүндө көп айткан инсандар бар го. Өзүнчө бир сахнада болгон, адамдар менен мамиле кылууда өтө бир жогорку деңгээлдеги бир инсандардын катарында болчу деп айтып калышат эле да достор. Балбан кандай? Жакшыбы? О, молодец. Не, мал сугарыппы? О, молодец. Мына ушу жер Кең Тулук суусу деген. Мына биздин Элмирбек агабыздын мынакей туулуп өскөн. Мына ушул жерде, ошол жерде үйү. Мына бул ушул Элмирбек агабыздын үйү экен. Мына ушул жердеги аккан суудан, арыктан суу ичип достор, мына ушул жерде чоңойгон экен да. Ошон үчүн Токтогул атабыздын аты ушу Токтогул шаарына аты аталып коюлгандай, Элмирбек агабыздын дагы ушул айылга аты ташка тамга басылгандай басылды деп эсептейм. Анткени ошол Кыргыз элинин маданият тармагына өтө кошкон салымдары, Кыргыз эл артисти деп бизге жарыяланган ушул Элмирбек агабыздын аты кылымдар бою кала берет деп эсептейм достор. Анан ушул жердин жаштарына, баардык тургундарына аманчылык, ден соолук каалайм достор.